Тобокелге салмайынча, жашоодо эч нерсеге жетише албайсың. Дензел Вашингтон. Суперблок каналы тартуулайт. Видеону аягына чейин көрүңүз. Кызыктын баары алдыда. Кудайды биринчи орунга койгула. Кудайды бардык жактан биринчи орунга койгула. Эмне кылсаңар, эмнени ойлосоңор, менден эмнени көрсөңөр, мен эмнеге жетиштим. Менде болгон нерселер булардын баары жараткандын ырайымы менен берилген. Билгиле, мунун баары жараткандан белек. 40 жыл мурда 27 март 1975 жылы алган бааларым начар. Сабакка толук катышпаганым үчүн мени колледжден чыгарып жиберишкен. Бул сиздерге тиешеси жок деп ойлойм. Мен бирде апамдын сулуулук салонунда отургам. Күзгү тарапты карап тургам. Бир аял чачын кургатып жаткан. Байкасам ал мени такай эле көзүмдү карап турат. Мен ал аялды тааныбайм. Бир маалда ал аял сурап калды. Кимде калем бар? Мен бир нерсени жазганы турам деп. Мына ошондо 27 март 1975 жылы ал аял мага: "Балам, сен бүт ааламды кыдырасың. Миллиондогон адамдардын алдында сүйлөйсүң" деген. Ойлоп көргүлө, мен колледжден четтетип салган. А мен армияга барсамбы деп эмне кылышымды билбей турган учурум эле. Ал аял болсо: "Сен бүт ааламды кыдырасың. Миллиондогон адамдардын алдында сүйлөйсүң" деп жатат. Ооба. Ошентип арадан 40 жыл өттү. Мен чындап эле бүт ааламды кыдырдым. Миллиондогон адамдардын алдында чыгып сүйлөдүм. Бирок бул менин ийгилигимдин эң негизгиси эмес. Эң негизгиси мага ошол күнү ал аял мага үйрөткөнү болду. Ал үйрөткөнү азыркы учурга чейин мени менен. Кудай мени коргоду, багыт берди, оңдоду. Бул жашоомдо Кудай мени менен бирге болду. Кудай мени момун болуп калуума жардам берди. Ошондуктан түшүнгүлө, силер да Кудай менен болгула. Ар дайым эмне менен алек болсоңор да Кудай менен болгула. Эгер мен жетишкен нерселерге жетишем десеңер, анда мен кылган нерселерди кылгыла. Ар дайым Кудай менен болгула. Экинчиден айтаарым, бир нерсеңер ишке ашпай калууга даяр болгула. Бүгүн сиздин жашооңуздагы жаңы этаптын башталышы. Ал коркунучтуу болушу мүмкүн. Көп жамандык жана уятсыздык өкүм сүргөн дүйнөгө барасыз. Бул жерде сиз бир эле жолу жашап өтөсүз. Андыктан ички дүйнөңөрдү кирдетпөөгө бардык аракетти кылгыла. Тобокелге баргыла, бирок акылдуулук менен. Жыгылуудан коркпогула. Баарыңарга тааныш болгон акылды текшере турган тест бар. 9 чекетти 5 сызык менен калемди көтөрбөстөн туташтыруу үчүн. Бул тапшырманы аткарыш үчүн берилген рамкадан сыртка чыгып туташтырса болот. Андыктан силер дагы адаттагы жашоодогу нерселерден, рамкадан чыгып кеттим деп коркпогула. Чоң кыялдануулардан да коркпогула. Эсиңерде болсун, максатсыз кыялдануу бул жөн эле кыялдануу. Аягында капачылыкка алып келет. Андыктан максат коюп, анан кыялданыңыз. Максатты жылдарга, айларга, күндөргө койгула. Мен күнүгө аз-аздан болсо да максат коем. Мисалы айтсам, бүгүн эч ким менен урушпасам дегендей. Түшүнгүлө, максатка жетиш үчүн тартип жана ирет керек. Ооба, мунун үстүнөн иштеш керек. Күндө пландоо керек. Сиз уктуңуз беле? Туура эмес пландоодо ишибиз ишке ашпайт деп. Оор жумуш натыйжасын берет. Ошондуктан ийгиликке жеткен адамдар оор жумушту аткарышат. Сиздер өсүп жаткан дүйнөдө соц тармактар, твиттерлер, булар менен алек болуп көп убакытты коротуп жатасыңар. Бул кылганыңар бир жумушту аткарып жатканыңар эмес. Ошондуктан убактыңарды туура пайдалангыла. Пайдасыз убакыт өткөрүү менен өнүгүүнү аралаштырбагыла. Менин апам кичине кезимде сен тынымсыз чуркап ойносоң да жыйынтыгында сени эч нерсеге алып келбейт дечү. Андыктан аракетиңерди токтотпой, максат койгула.
ийгиликке чамдангыла. Бул дүйнөдөгү өзүмчүлдүк иш бул бирөөгө жардам берүү. Эмнеге жардам берүү өзүмчүлдүккө кирет дегенде, себеби жардам берип канааттануу акыйкаттык сезим, абдан жакшы сезим. Жардам берип жатканда мен ушуну сезем. Мейли баалуу буюмдар, менин чоң үйүм, кымбат машинам эмес, бирок чыныгы бакыт ушул жардам бергендеги сезим. Башкаларга жардам берүү мана ушул ийгилик. Баса, мен сиздер үчүн да дуба кылам. Жатаар алдында тапочкаңызды керебеттин алдына жылдырып коюңуз. Эрте менен ойгонгонуңузда керебеттин түбүнө тизе бүгүп алаарда тизелеп Кудайга тилениңиз, Кудайдын ырайымы үчүн. Рахматыңызды айтыңыз. О, жараткан, түшүнгөнүңүзгө, акылмандык үчүн рахмат. Ата-энеге рахмат. Сага болгон сүйүүгө рахмат. Момундук үчүн рахмат. Бакубат жашооңуз үчүн рахмат. Ал сага берген нерсеси үчүн алдын ала шүгүр кыл. Мына ошентип мен жашап келем. Азыр алдыңарда турам. Жашоомдун түшүндүрмөсү ушул. Сиздики болгон үчүн алдын ала шүгүр кылыңыз. Жүрөгүңүздөгү чыныгы жакшы бир нерсени каалооңуз бул Кудайымдын далили. Сизге көрсөтүү үчүн алдын ала жөнөтүлгөнү. Бул каалооңуздун ишке ашышы. Мен кайталайм, чыныгы каалоо, бир нерсени жасоону, эңсөө, башкаларга жардам берүү жана руханий жактан өсүү. Ошондой эле финансылык абалыңыз. Бул каалоолоруңузду буга чейин эле Кудай жөнөтүп, көрсөтүп берген далилдери. Ооба, сиз сураган нерсенин баарын ала аласыз. Ал үчүн аракет кылып, каалооңуздун үстүнөн иштөөңүз керек. Каалаган нерселериңизди алгандан кийин артка бурулуп, муктаж болгондорго жардам бериңиз. Аларды да үйрөтүңүз. Жашооңузда каражат табууга эле аракет кылбастан, заманыбызга пайдалуу нерсе алып келүүгө да аракет кылыңыз. Ошондо заманыбыз да жакшы жагына айланат. Урматтуу достор, Супер Булак каналы сиздер үчүн, сиздердин алдыга койгон максаттарыңызга жетиш үчүн дем, күч, таасир берүү үчүн аракет кылып келет. Андыктан ой пикирлериңизди комментарийге жазып, досторуңузга, тааныштарыңызга WhatsApp'тан, социалдык тармактардан бөлүшүңүз. Алар да уксун, алар да таасир алсын.